Эми бияк жол болсо, жүргөн мына даже кызыл номер менен келтет, бул кантип өтөт азыр эми? Бияктан кантип өтөт? Пульттар бар. Эмнеге бул пульт коюп алган? Эмненин негизинде? Архитектурада барбы силерде мындай эме? Биякка мында кое турганда жолду жаап ала турганда эмеси барбы буларда? Азыр госакт менен госактарын көтөргүлө, прокуратурага бергиле. Кандай эмесин алып алган булар? Кантип алып алган эмеге? Менчикке. Биз азыр куруу иштерин жүргүзүп атканда маяктан жолду тиги Чыңгыз Айтматовага чейин чыга турганда жолду мына бияктан бул кийинки көчөгө Бакаевага чыгат. Бакаевага чыккан жолду ачасыңар, маякка тескеринче знактарды койгула. Парковка запрещена деген маякты жолду ачып бергиле. Мына тротуарларын карагыла. Эгер могулар дарбазасы менен тротуарга чыккан болсо, дарбазаларын алгыла азыр, могу тротуарларын ачып бергиле. И тетактан ар жакка чыгып атканда силердин тротуарыңар бүтүп атат. Ошол жерде тротуарды карагыла. Тет кийинки үйдүн азыр кызыл сызыкка кандай чыккан, эмне чыккан, ушул тротуарды Бакаевага чейин ачып бересиң. Азыр болсо оперативдүү түрдө тымон чакыргыла, эменин Талабек чакыргыла эмесин. Момун бурап алып салсын, азыртан алып салсын. Но законностун баарын карап чыккыла. Госакт кантип алыш мүмкүн? Вообще могу жолду эми геймпланда турган жолду кантип жаап алыш мүмкүн? Мага фото, видео отчет жөнөтүп койсун алганын.